туугандар ортосунда талашка түшкөн мал сарай. Чечип атат, алден акча менен күтөт, тетек бар, акча берен утат. Мүлкүмдү тарттырып ийдим деп ичи күйгөн кочкорлук жигит. Кандайдыр башка кишилер намына ээлеп атса, ичин көткөн да негизичи. Жасалма кагазга басылган мөр. Сиз айыл кеңешинин төрагасы болуп турган убакта басылган печать болгон. Муну сиз бастыңызбы? Жок, мен мындай кошчу баскан эмесмин. Чындыктан чочулап чычалаган Усубалиевдер үй бүлөсү. Тийбеңиз. Камерага тийбеңиз. Эмне сен кимсиң? Тийбеңиз. Мен бармын бу жерде, жөн келдиме, жөн кеткиле. Саламатсыздарбы? Эл бирсин программасы бүгүн Кочкордо. Биз бүгүн ушул Кочкордо эки бир тууган ортосунда талашка түшкөн сарайды иликтөө максатында келдик. Мында көрсөңүздөр болот. Бул сарайга болжол менен 100гө жакын бука бакса болот. Бул сарайдын туугандар ортосунда талашка түшкөнү 3,5 жылга чамалап калды. Бир туугандар арасында талашка түшүп, учурда Улак тартыш абалында турган Кочкордогу бул сарайдын жалпы аянты 35 сотукка чамалайт. Болжол менен 100дөн ашык мал кармап, жакшы эле тирлик кылганга болот. Сарай чоң болгону менен учурда анда жарытылуу мал жан деле жок. Күнүмдүк оокатка керектүү чарба менен аны бүгүнкү күндө Анаркул апа кармап келатат. Сарайды Анаркул апа кармаганы менен бул жай учурда талаш. Кочкордун тургуну Андаш Назаров атасынын сарайын бир туугандары тартып алып койгону жатканын айтып, бизге кайрылды. Бир туугандар арасында эле бир аз чыр болуп атат. Анан бул жерде өзүмдүн эле атамдын бир тууган иниси Канат деген байкем бир аз бизге тоскоолдук кылып, ошо биртке өчөшүп, ошол баарын баштап атат. Бул жерде бүт атама чечилген документтер бар. Чоң атам өзү калыс киши болчу. Чоң атамдын бүт баарын чечип ылайыктап кеткен да. Анан чоң атам 2007-жылы каза болду. Каза болгондон кийин ошол бир туугандары биригип алып сарайды өздөрүнүн намына жасашкан да. Анан жасаганда дагы бүт документтер туура эмес жазалып калган. Бардык нерсе задний число менен бири-бирине туура келбеген, колго жазылган. Бир айылдан бир 10 чакты кишини атын жазып эле чечим өздөрү чыгарып бул ушул кат менен эле чыгарып алышкан да менчикке. Анан мен ушу ичим күйгөнү айыл өкмөтүнүн ушунчалык сабатсыздыгынанбы же өзүнүн жоопкерчилиги жоктугунанбы ушул нерселер болуп жатат да. Анан мынакей болбогон бир чечимге алар токтом чыгарып эле мындай эле 1-2 кишини таап эле ошол токтомдун негизинде айыл өкмөтүнүн айылдык кеңештин печатын койдуруп алышкан. Андаш Назаровдун кайрылуусун иликтөөдөн мурда биз анын колундагы сарайга таандык делген документтерди тыкыр карап, юридикалык тастыктамаларын жакшылап тактаганга аракет кылдык. Мынакей бул документ биздеги оригиналы могул да. Биз Каныбек Дыйкан чарбасы деп 3 декабрь 1992-жылы муну өзүбүзгө менчикке каттатып чыгарганбыз токтом негизинде. Вот илгерки бүт печаттары менен да. Ушул менен эле полный немелер чийилген бул жакта. Оригинал документтери да, бул бизге буйрук кылынганча уже чечилген документтер. Бул төлөнгөнү тууралуу кагаздар. Андан чыкары вот архивден да кагаз алдырттык. Бул жакта дагы эмне алынганы бүт атыбыз фамилиясына чейин турат атамдын. Сарай боюнча алынган илгерки союз кагаздары. Андаш Назаровдун айтымында маселе атасы Каныбек Усубалиев каза болгондон кийин башталган. Атасынын бир тууган ине карындаштары агасы Каныбек Усубалиевка таандык сарайды өзлөрүнө менчиктештирүү алуу аракетине өткөн. Анан булардыкы аябай күлкүмү келтирген нерсеси ошол эжем менен эле байкем өздөрү токтом жазышыптыр. Мунарбек Дыйкан чарбасы жана чогулушум деп Мунарбек Дыйкан чарбасынын жалпы чогулушу депчи. Анан буга 10 август 91-жылы деп бир 2 кишинин эле атын жазган. Бул жерге. Ушул документти буйрук кылабыз, ошол Назарга бердик.
деп чечим чыгарып, ушул кагаз менен эле айылдык кеңештин печатин коюп алышкан. Колго жазылган токтомго айылдык кеңештин мөөрү басылат. Андан соң ушул эле мөөрдүн негизинде сарайга кадастрдан күбөлүк алынган. 91-жылы 10 август номер 2 токтомдун негизинде 10.000 бир балекет сомго сатылды деп Назарга деп ушул күбөлүктү алышкан. Ушул күбөлүктү бирок задний число менен жазып алышкан. 91-жылкы деп ошону көргөзгөнү менен бул жака 2004 29 октябрь деп жазып алышкан. Болбосо 2018 тиги документти печати менен жазат алып барса, бул жака ошол 2004 деп адашып жазып алышканбы, же өздөрү атайын жазышканбы. А бул кишиге жолуксак, Исраилов деп турат го, Исраилов. Бул киши ошол убакта студент болчу экен. Бул кызматка келе элек кез экен. Анан өзүнө барсак, азыр жоопкерчиликтен качып, канча жол алдына бардык, сотко келбей, мун жардамчын басып койгон, ошо жардамчыман сурагыла деди, бирок жардамчысы аты да коюлган эмес, бул жакта өзүнүн фамилия имясы турат да. Анда ушул иш боюнча, ушу жасалма документ боюнча Кочкор райондук немесине кайрылдык, Роодуга кайрылып, бардык нерсе боюнча териштирип бергиле десек, ошол 3 жылдан бери азыр кезге чейин кыймылдабай турат. Кандаш Назаровдун колундагы документте сарайга ээлик кылуу тууралуу токтом колго жазылганы, ага айылдык кеңештин мөөрү басылып, төраганын колу коюлганы так даана көрүнүп турат. Негизи мыйзамдуу жагын карай турган болсок, биринчиден колго жазылган токтом эч качан айылдык кеңештин кароосуна киргизилбеши керек. Экинчиден, бул түрдүү документтер сессияда эч качан каралбайт. Үчүнчүдөн, сессияда каралбаган документке айылдык кеңештин төрагасы мөөр басып кол койбоого тийиш. Төртүнчүдөн, кадастр кызматы документтин түп нускасын карап, күбөлүккө чейин тыкыр текшерүүгө алышы керек. Бул жерде бизди документтердеги жасалма белгилер кызыктыра баштады. Кадимки эле колго жазылган, эч кандай юридикалык күчү жок айылдык аксакалдардын чечими катары кабыл алынган токтомго кайсы айылдык кеңештин төрагасы кантип эмненин негизинде мөөр басып кол койгону, аны документ катары кадастр кызматы кантип тааныганы, соттор эмненин негизинде экинчи тараптын пайдасына чечим чыгарганын иликтөө максатында биз Кочкордогу Оробашы айылына сапар тарттык. Ишти иликтөөгө өтөрдөн мурда күмөн жараткан номер 2 токтом тууралуу түшүндүрмө берип өтөлү. Номер 2 токтом кадимки ручка менен колго жазылган. Анда 1991 жылы 10 августта Мунарбек дыйкан чарбасынын чогулушу өткөндүгү, ага 10 мүчөсү катышып, күн тартибине Оробашы айылындагы сарайды чабан үйү менен кошо Усубалиев Назарга өткөрүп берүү маселеси коюлган. Документте аталган сарай Усубалиев Назарга эмгеги зор, малды өлтүрбөй карады деген негизде өткөрүп берилгени белгиленет. Аталган чогулушка Назар Усубалиев төрага, Сагындык Токтоналиев болсо катчылык кылганы көрсөтүлгөн. Ал эми Каныбек Ширинкулов аттуу жаран сарайды Усубалиев Назарга өткөрүп берүүнү жактап сөз сүйлөгөн. Биз болсо иликтөөнү дал ушул токтомго аты бекитилген жарандардан баштоону туура көрдүк. Ошол кездеги жыйынга төрагалык кылган Назар Усубалиевдин көзү өтүп кеткенин билдик. Ал эми сарайды Усубалиев Назарга өткөрүп берүүнү сунуштаган Каныбек Ширинкуловду өз үйүнөн таптык. Сиз Мунарбек дыйкан чарбасынын мүчөсү белеңиз 1991 жыл. Жок. Бул жерде кантип колуңуз коюлуп калды? Кандайча бул токтомдун ичине кирип калдыңыз сиз? Мен бул дыйкан чарба мүчөсү, мен Бакыт дыйкан чарбасымын. Жерди Туздан алганбыз. Булар болсо Оробаштан алышкан. Анан дыйкан чарбанын мүчөсү болгондо мен эмнеге мындай болуп калат? Бул жерде могу колдор сиздики эмеспи? Кол кайсы жылдар экен бул? 91 жыл 10 августта. 90 жылы биз туста болчубуз керек.
Buyaka da aşı göçüp келет. Демек, бул токтомдо ичинде эч кандай катыштыгыңыз жок, а? Ондай жок. Катыштыгыңыз жок. Жок. Каныбек Шеринкуловдон жетиштүү маалымат алган соң биз ошол убакта чогулушка катчылык кылды делген Сагындык Токтоналиевдин үйүн таап бардык. Сагындык ата, мына жерде Мунарбек Дыйкан чарбасынын чогулушу боюнча айтып берсеңиз, сиз бул жерде катчы болуп турасыз, анан бул жакта колуңуз турат да. Анан кандай болду эле чындап? Мен бул Дыйкан чарбаны деле билгеним жок. Кийин эле чыгып калды бул, кандай экенин мен деле билбейм аны. Baş ayağın. Men biyakta yaşayayım, ala tiyakta beni ortaya salıp koyup, biri balası olsa, biri nesi olsa kayağına varam benim. Gözüm kargan kişi olsam. Токтомго Сагындык ата да кол койбогондугун, туугандар арасындагы талашка кантип аралашып калганын өзү да түшүнө албай, башы катып турганын айтат. Биз аксакалдын башын көп катырбай, айыл өкмөтүнө барып, колго жазылган номер 2 токтомго мөөр баскан айылдык кеңештин төрагасын тапканга аракет кылдык. Сиз 2017-ден бери иштеп жатасыз. Аты жөнүңүздү айтсаңыз? Усубалиев Адылбек. Ким болуп иштеп жатасыз? Мен башкы бухгалтер. Башкы бухгалтер болуп иштеп жатасыз. 2017-ден бери 2017-ден 2021-ге чейин канча айылдык кеңештин төрагасы алмашты? Кимдер билесизби? Жеңишбек иштеп жүргөн, кайсыл иштеди билбейм. Жеңишбек. Фамилиясы менен айтсаңыз? Жеңишбек ул Чолпонбек. Анан Токтомуш Тунук болуш керек. Шүлөкө анан кийин Жумалуу Дадыл болуш керек. Ортосун толук билбейт экен, мен тактабасам, булардын ким калмашка. Эми биз ошол 2017-ден 2018-жылга печат турат могу жерде. 2018-жыл айылдык кеңештин печаты басылып турат. Биз ошол 2018-жыл 20-ноябрда иштеген адамды табышыбыз керек болот. Мен аны тияктан бул жактан сурагыла. Кимден? Жок, ачыдан сурап көргөм. Мен аны даана ошол жакта ким иштеген толук билбейт экен. Жоопту катчы Алтынбек Байган айтып атасызбы? Ал деле билбейм деп атат. Сиздердин өзүнөн сурап деп атат. Ошону биз такташыбыз керек. Сиздердин отдел кадры барбы? Отдел кадры булар бизде буйрук чыкпайт да буларга. Өзүн айылдык кеңештин башкы эсепчиси катары тааныштырган Адылбек Усубалиевден кеңештин төрагалары тууралуу так маалымат ала албадык. Айыл өкмөткө келген кеткенден сурап, бүгүнкү күнгө чейин иштеген төрагалар менен байланыштык. Ассаламу алейкум. Алейкум. Жеңишбек байка сизби бул? Кандай дейт? Жеңишбек байка сизби же Чолпонбек байка? Чолпонбек. Чолпонбек байка. Менин атым Исмат, Бишкектен келдик, New TV телеканалынан. Сиз айылдык кеңештин төрагасы болуп иштеген экенсиз да? Канчанчы жылы кайсы периодто иштедиңиз эле? Бир документ такташ керек болот деле. Так, ошондо 2016-жылдан тартып 1,5 жыл, 2017-жылдын 2,5 жылбы. Токтомдун содержаниясы бул жерде Оробаш айылындагы Мунарбек Дыйкан чарбасында Сарай там Дыйкан чарбаны Усубалиев назарга өткөрүп берсин деген мындай кол жазма менен жазылган токтомго печат басылганда айылдык кеңештин төрагасынын печаты турат. Ошондо төрагалыкта кимдин фамилиясы экен? Фамилиясы жана акыркы кимдин фамилиясын атын айттыңыз? Токтомушев Тунукбек, анан Абдраимов Дүйшөнбек. Абдраимов Дүйшөнбек балким болушу мүмкүн, себеби бул жерде эмеде кол коюлганда чоң А болуп турат да. По-моему, Абдраимов болушу мүмкүн. Демек 2018-жылкы периоддо ушул Абдраимов иштеген экен да. 2018-жылы Абдраимов, андан кийин Абдраимов 1 жылдай иштеди, анан акыркы 1 жылбы 1,5 жыл Токтомуш Тунукбек болду. Мен төрагалык кезинде так эсимде бар болгон документтерчи. Анан ал жерден бул эме өткөрүп берүү боюнча тем более биздин токтомдор кол жазма менен чыкпайт да. От руки токтом эч качан чыкпайт, анан кандай болуп басылды, эмне болду билбейм да. Сиз бул маселе дагы мен точно эсимде жок. Күн тартибине сессияга да коюлган эмес да мындай маселе. Ошол 4 жылдык период так эле эсимде бар да. Демек сиз бул токтом боюнча сиздин эч кабарыңыз жок, а? Жок, кабарым жок.
O Abduraimov dediniz mi? Ошол кишинин телефонун берип коесузбу суранчы? Бере алам, мен Абдраимовду дагы берейин, анда сиге токтомусуз. Улам ага буга чалып отуруп, чыр жараткан токтомго кол койгон Дүйшөнбек Абдыраимовдун телефон номерин таап, ал киши менен айылдын бир четинен жолуктук. Ньютивден келдик эле. Биз мына документти тактайлы деп жүрөбүз да. Сиз мына кол менен жазылган токтом турат. Рыскул деген сарайдын эмеси. Рыскул? Бул токтомдун печатында мына 2018-жыл 20 ноябрь деп туруп, мына ошол сиз айылдык кеңештин төрагасы болуп турган убакта басылган печат болгон. Муну сиз бастыңызбы? Жок, мен мындай кошчу баскан эмесмин. Анда токтомду биринчи көрүп. Сиз биринчи көрүп атасызбы? Анда бул кантип басып калды? Билбейм. Ошол 18-жыл бекен. Биз муну жооптуу катчыдан сурап чыктык. Жооптуу катчы айтып атат, бул печат айылдык кеңештин өзүндө турган. Ушул периоддо кем болсо, ошондон барып сурагыла деп атат. Бул жерде могу Абдыраев деген сиздин колуңузбу? Жок, меники эмес алда. Анда дагы бир суроо. Эгер сиздин колуңуз болбосо, печатты сиз баспаган болсоңуз, бирок печат сиздин ал убакта сиздин чөнтөгүңүздөн башка эч кимге уруксат берилбеш керек эле. Ошо печат менде эле болот да. Анда кантип сиздин чөнтөгүңүздөгү печатка кантип келип калды бул? Билбейм, ал менде справка дегенде эле справка басып берчүмүн айыл өкмөт. Кээде печат жок болуп калат өкмөттүн. Ошондо эле. Мындайга басып басылат. Таң калат мында. Анда мындай болот да, Дүйшөн эке, анда сиз баспаган болсоңуз бул печатты. Ким басканын анда дагы деп беришиңиз керек да. Себеби ушул могу сиздин печатыңыздын негизинде наркы жактан күбөлүк алып атышат. Мына ушул токтом, бул токтомго сиздин убагыңызда кол коюлуп, печат коюлган, мына колдор турат. Ушул токтомдун негизинде печат именно ошондо экен, экөө бир убакта басылган. Бир убакта басылган да, бул аяктык экен бул. Экөө бир убакта ошо айылдык кеңеш төрагасында жазып турбайбы? Ошол эме болуп атат. Анан сиз муну ким басканын бизге таап бербесеңиз, анда бул сиз эме болосуз да. Жоопкерчилик сизде болот. Дүйшөнбек Абдыраимов колундагы номер 2 кол жазма токтомго мөөр кантип басылып калганын билбей эси ооп отурат. Документти тактоо үчүн биз Абдыраимовду өзүбүз менен алдык да, номер 2 токтомго мөөр бастырып алган учурда мал сарайдын ээси менмин деп отурган Анаркүл Усубалиеванын үйүн көздөй жөнөдүк. Анаркүл Усубалиева менен баарлашуу биз үчүн баарынан маанилүү болчу. Дал ушул апанын айткандары, далилдери, фактылары менен биз медалдын 2 бетин ачканга кызыктык. Кыркырбайлык отур, жумушуна. Мен документим кереги жок. Милиция менен келди ошо менен. Башка картка бир şey кат келди. Биз милиция менен сүйлөшкөн эмес, могу документ кетти. Документ иши жок биздин, баш кеткен жок. Эчтемең жок тур. Кеткиле, мен азыр деген муну Жок, могу токтом боюнча кичине түшүндүрмө берип ошо андаш 5 колдой билет. Сарай меники деп төш каккан Анаркүл Усубалиева жана анын балдары менен сүйлөшүүгө такыр мүмкүн болбоду. Чындыктан чочуладыбы же жасаган ишинин чоо жайы ачыкка чыгып калаарынан корктубу? Айтоор кепке келбей чычалап, бизди короосунан кууп чыкканга ашыкты. Siz söylüyorsunuz. Тибеңиз. Камерага тибеңиз. Эмне сен кимсиң нахуй? Тибеңиз. Жок, ким сатырайды билчи. Жок, мен тынч болуңуз. Тынч болбой, эмне иши бар сенин? Жок. Тынч болуңуз бар. Ишим жок. Мен бардым бу жерде. Жон кетти, жон кетти. Тынч болуңуз. Мен тыгын дагы беремин. Ушул жерде сени стопап тыгылам. Телефондан бер. Мына. Sen oturma görgöz. Görgöz hamilangды. Aç hamilangды. Мына. Sotqa berelim. Sotqa бериңиз. Мына эстериңизби? Сиздин атыңыз ким?
Сенат Мунарбек. Көп камалан. Тарттыра албайм. Мен тарттыра албайм. Мен бармын. Эже болду. Мураскери менмин. Ооба, ошону. Балам. Болду. Биз эме кылган жокпуз го эже. Биз жөнөтүбүз. Эмнеге тарттырасың? Сурабайсыңарбы? Эмнеде бак, келип атасыңар бияка. Эмнеде? Эже, эки тараптын түшүнбөйлө аз болот. Азыр транспорт болот. Сиз Билген var. Tartta dön geç parla boldu. түшүндүм да. Gel Жакшы болот, эки тарап. Gereği yok. Силерди ким жалдап атат? Ай, ким жалдап атат? Косубалиевтердин үй-бүлөсү менен сүйлөшүүбүз мына ушундай ызы-чуу менен аяктаган соң биз номер 2 кол жазма токтомдун негизинде сарайга күбөлүк жасап берген Кочкор районунун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Исраиловдун иш ордуна бардык. Биз жана сиздин колуңуз коюлган бир токтом бар экен жана сарай боюнчачы. Ошону тактап так маалымат алалы деп келгенбиз да. Азыр мына кабинетиңиз жанында турабыз. Сиз каяктасыз жолугуп сүйлөшсөк? Ошо каякта болсоңуз барат элекпиз. Алыста болгондо каяктасыз? Сиз келбесеңиз биз барабыз сизге. Мунарбек Дыйкан чарбасынын мүчөсү Усубалиев Назарга Ороо Башы айылындагы сарайды менчиктештирүү боюнча күбөлүк экен. Сот койротпун, соттун тештириптан. Мен эмне тешем? Бул жерде сиздин колуңуз турат, ошон үчүн сизден сурашыбыз керек. Менин колум жок, кол койдум. Исраилов деп турат Рахат. Анан кимдик ал кол? Билбейм аны, айта албайм. Сиз качан келдиңиз бул кызматка? Мен 2015-жыл. Бул жерде 2004-жыл 29 октябрда сиздин печаттарыңыз басылып атат колуңуз менен. Анда ким печат басат, кимдин колу анда бул? Аны билбейт экенмин. Тиш тургандар тешти. Жо билбесе печат сиздин колуңузда да кандай билбейсиз? Рахат Исраилов да өз аты менен коюлган кол жана мөөрдү тааныбай турганын айтып, биз менен жолугушуудан баш тартып койду. Анда сиздин атыңыздан бирөө печат басып кол коюп кое берет экен да, сиздин организацияда ушундайбы? Жок, андай билбейм аны. Жок, өзүңүз бул жерде юридический жоопкерсиз болуп атасыз. Сотто териштирүүлүп атат, сот болуп атпайбы? Аны мен эчтеке комментарий бере албайм. Силер келген күндө эле мен силерге эчтеке деп айта албайм. Айтпайм, комментарий бербейм. Эмне үчүн? Жок, бере албайм. Мен өзүм окуумду алып. Кыйнайтын комментарий бересиң. Биз бир күндүн ичинде Рыскүл сарайына ээлик кылуу боюнча номер 2 кол жазма токтомдун жада калса ал токтомго басылган мөөр, кол, ага жасалган күбөлүктөрдүн эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес экендигин тактап далилдедик. Ошол кезде токтомду бекитти деген мүчөлөр да бул документтен эч кандай кабары жок болуп чыкты. Талашта турган сарай боюнча мындай далилдер буга чейин Кочкор райондук сотунда да аныкталган. Райондук соттон бүт баары көрсөтмө берди, баардыгы жасалма экенин моюндарын алышты. Ал жактан биз тарапка чечилген. Андан кийин областка кайрылганда, областтан ошол атам каза болуп калгандан кийин мен да барбай калдым. 2 жолу өздөрү чогултту. Биринчисинде барып катышсам эч ким келбей койгон. Экинчисинде уже биздин чечимди жокко чыгарып коюшуптур. Кандаш Назаров Нарын облустук сотунун чечими жана судьялар Койлонбаев, Муканбетов, Бердибековторго нааразы. Учурда ал арыз менен жогорку сотко кайрылган. Ушунча далил турса, башкы сот дагы акчага сатылып, чындыкка көз жумуп коебу деп чочулап турат. Назаров сот адилеттүүлүгү боюнча президент Садыр Жапаровго да кайрылып, аймактардагы соттордун ишин катуу көзөмөлгө алуусун өтүнүүдө. Исмат Ибрагим, Ильяс Токпаев, эл билсин, Нью ТВ, Кочкор.